2020 yıl eksportqa 3158 tonna balık ketсе, 21 yılı 5000 tonnadan alsыраак көбүрөөк экспортко жөнөтүлдү да. Мындайча айтканда, где-то bir катуу кеткен bir 18-19 балык чарба бул чыккан башында. Бүгүнкү Кыргыз Республикада балык чарбанын өнүгүшү боюнча, Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 194 чарба балык чарбанын реестринде жайгашкан. Бүгүнкү күндөгү өстүрүлгөн балык боюнча республика боюнча 6 түрлүү балык өстүрүлөт. Көбүнчөсү карповыйлар, жанагы кубулжулма форели болот. Маалыматты берсем, салыштырма 2020 жылы 5139 тонна балык өндүрүлгөн болчу. 21 жылы 10344 тонна балык өндүрүлгөн. Ошол эле убакта 2020 yıl eksportqa 3158 tonna balık ketсе, 21 yılı 5000 tonnadan alsыраак көбүрөөк экспортко жөнөтүлдү да. Ошо цифраларды салыштырсак, өзгөчтөрүндө бар. Жалпы Кыргыз Республика боюнча балык чарба өнүгүп атат. Салыштырсаңар 100%-тан 70%-тан кем эмес, 100%-тан деле ашкандай болуп атат. Ошого байланыштуу балык чарбалар өнүккөнгө байланыштуу жана товардык балык өнүккөнүнө байланыштуу сөз түрүндө проблемалар болот. Ал проблемалар жалпы бизде эмес, дүйнө жүзүндө деле бар, башка мамлекеттерде деле бар. Балык чарбада деле, айыл чарбада эле, өсүмдүктөрдө эле өзүнүн нормалары бар. 1 квадратный метрге канча отурулуш керек деп, 1 гектарга деп, өзүбүз деле баарыбыз тең эле билебиз. Мисалы, өсүмдүктөр деле суюлтабыз да, балык деле ошондой да. Баягы 1 кубка суунун көлөмүнө, суунун сапатына карата канча балыкты салса болот деп, жана малөгүн, жанагы андан чоңураак балыктарды деп. Ошондой нормаларды билбегендиктен, ошо нормаларга келтирбеген үчүн өтө көп болуп кеткенде, жанагы бир клеткалуу зыяны жок паразиттер көбөйүп баштайт. Анан туура эмес диагноз коюп алганда биринчиден, эми баары эле ветеринар эмес да. Туура эмес диагноз коюп алып, анан туура эмес буга эмени көрөйүн деп, мисалы, кандай дарыларды дегенде, ошондо көпчүлүктөр ооруп баштайт. Туура эмес кылып алгандан да. Көпчүлүк бул жана майда балыктар өлөт да. Себептен алардын иммунитети, жаш балыктар иммунитеттери күчтүүрөөк, ошого байланыштуу көбүнчө ат ошолордон болот. Бул боюнча дагы бир жолу тактап коеюн. 29 декабрдан маалыматтар түшө баштады. Балыктардын ушундай өзгөрүлүшү болуп атат деп, ошого байланыштуу алдын ала чаралар көрө баштады. Бул баягы профилактикалык жумуштар боюнча тилекке каршы жаңы жылдардын майрамдарында лабораториялар иштеген жок. Ошон үчүн жумуш топ түзүлүп, 10 январда чарбаларды барып карашты. Ошол жактан анализге суу алынды. Ар кандай чарбалардан балыктар алышты. Жана малөктөрү порционный балык деп коет, анализге берилди. Жыйынтыгы 12-синде чыкты. Суунун ичинде зыяндуу заттар жок деп далилдеп берилди. Себептен нитрат, нитриттер жана мышьяктар жок деди. Ошого караганда 14-үндө берилди жана 17-синде берди. 14-үндө уже балыктын микробиологиясына берилди. Отдел паразитология карады. Ага чейин чарбалар өздөрүнүн жумуштарын апарып диагностика жүргүзгөндөн далилдешти. Бул амобиоз деп. Ветеринардык лаборатория тактады. Ошо амобиоз деп алар деле беришти. Анан ошого байланыштуу жумуштарды, иш-чараларды чарбалар апара баштады. Эми биринчиден профилактика дейт жана обработка боюнча дейт. Бул жанагы бир клеткалык зыян келтирген амебиоз деп коет. Бул суунун ичинде жашайт, көбөйүп кеткенде зыянын келтирет. Экспорт боюнча Кыргызстан боюнча негизи жакшы өнүгүп баратат балык чарбалардыкы. Биздин район бөлүм башчылары лабораторияга текшерип, ветеринардык талаптарга жооп берилишинче жөнөтүлүп турат экспортко негизи. Ошого жараша бүгүн
биздин Кыргызстанда реестрде катталган 64 хозяйство бар. Алардын баары азыр ветеринардык талаптарга жооп берилип, азыр Россия өлкөсүнө чейин экспортко чыгарып турушат. Общий балык дегенмен балык эки түргө бөлүнөт да негизи. Бул карповодство, форелеводство болуп кетет да. Анан эми бул форелеводство негизи бизде бул жаңы бир тармакта. Бул в основном бул 2019 жылдан баштап бул форелеводство негизи рыб хозяйствода өнүгө баштады. Анан эми бул жанагы жогору айтылып кеткендей бул 29 декабрда маалымат жетти. 10 январда лаборатория 10 январга чейин иштеген эмес. 10 январдан баштап анан биз комиссионно уже текшере баштадык. Анан дагы бир айта турган нерсе бул жаңы тармак болгондуктан көбүнчөсү бул баягы мындайча айтканда бул орунун башы бул частный территория. 4-5 сотиктерден частный королордон башталган да негизичи. Алардын улуксат документтери жок эч кандай. Бассейндери баягы эми жогору айтылып кеткендей туура эмес салынган, отстойниктер жок суу киргенде, головной бассейндери жок, рыба уловительдер жок. Анан ошонун негизинде анан эми баягы бул суу баягы тиякта бияка кетпейт да. Бул бир тармактагы сууга жанагы чарбалары отуруп, анан ошонун тиги төмөнкү ылдыйкы чарбаларга бул эме жугуштуу ору кеткен. Эми бирок Кудай шүгүр эми бүгүн баягы мындайча айтканда бул частный пресса тияк бияктан мынандай деп сөздөрү болот. Жок, бүгүнкү күнү ору башталган. Бирок бир 2-3 күндө бир 13-нөн баштап да урмат, наверное. 13-нөн баштап бул негизи бул акырын токтой баштады. Эми бүгүн азыр бүгүнкү күнү калпы жакшы. Биз мынакей кечөөндө барып келдик кайра биз. Ондан бери эле ошо Токмок Чүйдө жүрөбүз, Чүй районунда. Бүгүнкү күнү андай деле мындай эчтеке жок. Канча процент айыкты десек болот ошо балыктарды? Процент? Эми кандай десек, бул процент боюнча айтыш кыйын да. Например, бир бассейнде мындайча айтканда 10 000 деп коелучу. Посадочный материал 10 000 болсо, эми какой-то бир, может быть, 20%, 15% чыккандыр, отходчу. А калганда мына кечөөндө да биз айланып келдик. Бүт Чүй району боюнча, Токмок боюнча балыктардын состояниеси уже баягы өзүнө калыбына, биринчи калыбына келип жакшы да буюрса. Мындайча айтканда где-то бир катуу кеткен бир 18-19 бал чарба бул чыккан башында чыккан. Бирок мына кечөөнү биз барып текшерсек, ошондо отходдор, конечно, болгон эми. Биякта таптакыр бүт жакшы деп айтыштан алыспыз. Бирок в основном бүгүнкү күнү жакшы. Канча балык Өлдү? Тиги